Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, Нуркейж YouTube каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Туугандар, мен сиздерге бул чыгарылышта Москва шаарында дагы биздин бир кыргыз мекендештер иштетип аткан медицинский центр Айдент боюнча кеңири маалыматты берип коеюн. Бул жерде дагы туугандар оорунун баардык түрүнү карайт экен. Анда эмесе бизге видеонун аягына чейин назар салып туруңуздар. Мен сиздерге ичине кирип, капчыкка, чөнтөккө, негизи эле оорунун кандай түрлөрүнү карайт, мындай канчалык деңгээлде тажрыйбалуу ишкерлер иштейт, сиздерге жакшылап тааныштырып бергенге аракет кылайын. Сиздер алгач адрес боюнча таанышып алыңыздар. Сиздер көрүп турган Люблинская улица 17 корпус 3 адресинде жайгашкан ушул Айдент медицинский центр. Туугандар, бисмиллахиррахманиррахим, мага ийгилик каалап коюңуздар. Мен ичине кирип сиздерге жакшылап көргөзүп бергенге, тартып бергенге аракет кылайын. Жайлуураак олтуруп алып бизди кеңири тамаша кылсаңыздар болот. Бисмиллахиррахманиррахим. Кирип баратабыз туугандар. Киргенде эле ушул эшиктен звонокду басасыздар. Басканда эле бизде ушундай ресепшн айын тосуп алат туугандар. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум. Аскар мырза. Иштериңиз жакшыбы? Иштеп атасызбы? Чарчабай талыкпай. Өзүңүз тааныштырып коюң дагы, анан бир четтен клиника боюнча, медцентр боюнча көргөзө баштасак. Жарайт. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Менин аты жөнүм Насиров Аскар Абдиманатович. Мен ушул Айдент клиникасында врач-стоматолог болуп эмгектенем. Биздин Айдент клиникабызда азыркы учурда көптөгөн акциялар жүрүп жатат. Сиздерди клиникабыз боюнча тааныштырып, жана ошондой эле акциялар боюнча айтып берем. Жакшы, баарыбыз банда? Кеттикпи? Баштадык. Кеттик туугандар. Кайсы эшиктен баштадык анда? Биринчи бул жактан баштайлы, врач-стоматологдун бөлмөсүнөн баштайлы. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул жак биздин стоматология бөлмөбүз. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Тууга кандайсыз? Жакшы, Тез колуңузду бир кармап коеюн. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Иштеп атасызбы, чарчабай талыкпай? Жакшы. Өзүңүз тааныштырып, жумушуңуз боюнча кыскача маалымат берип койсоңуз болот. Менин аты жөнүм Кожобек Бекболот. Мен врач-стоматолог. Ушул кесип боюнча 5 жылдан бери эмгектенип жүрөбүз. Ошол биринчи биз пациенттин кайсы тишине ооруп аткан экенин аныктап алабыз. Бул жакта рентген аппараттар бар. Атайын рентгенге салып, тиши кайсы тиши ооруп аткан экенин көрүп, анан жакшы лечение кылганга аракет кылабыз. Жакшы, демек ушул жерден эле сразу рентген салып, ооруну аныктаса болот экен, э? Болот. Ушул жерден кайсы тиши ооруп аткан экенин рентгенге тартып алабыз. Ушул жактан көрөбүз аны. Мына замандын өнүккөнү туугандар, ноутбук менен эле ушул жерден эле рентген тартып, анан ооруну аныктап туруп эле леченияны баштай берет экен. Жакшы, өтө сонун. Ийгилик ишиңизге. Рахмат. Элдин кызматында жүрө бериң тууган. Бул башталышы туугандар. Андан кийин мындай кабинкалар туугандар, бир эле стоматолог эмес, башка ооруларды дагы дарылайт. Аны сиздер менен чогуу көрөбүз. Кеттик анда. Киргенден анан дагы бир нерсени айтып коеюн туугандар. Бахила бар. Курткаңыздарды чечесиздер. Болбосо бул ресепшн айымга айтсаңыздар, курткаңыздарды чечип ийип коет. Ошондойбу? Ошондой. Жакшы, кеттик анда. Ого, кааласаңыздар мынакей суу дагы бар экен. Кеттик. Так, кийинки бөлмөбүз. Биздин Айдент клиникабызда стоматология бөлүмдөрү бир экеле кабинет эмес. Бизде көп стоматология бөлүмдөрү көп. Андыктан барсак өчүт күтүп калбайбызбы, көпкө күтүп калбайбызбы деген суроолор жаралышы мүмкүн. Андай көп учурда андай болбойт. Бизде стоматология бөлүмдөрү көп. Бул жактагы бир биздин стоматология бөлүмүбүз. Бул жактагы эле ошондой экен, мындай момент рентген тартып эле ооруну аныктап, сразу дарылай баштай берет экенсиздер. Жакшы, өтө сонун. Демек очередь жок экен мындай айтканда, э? Ооба. Бул жагында дагы бар экен. Бул жакта дагы 2 креслобуз бар, бул кабинетте дагы. Ого. Өтө кенен. Негизи тазалык жагыга кандай көңүл бурасыздар? Сиз өзүңүз как старший стоматолог катары? Тазалык бизде
ар бир келген пациентке өзгөчө көңүл бурулат. Келген ар бир пациентке биз одноразовый инструменттер колдонобуз. Бир пациентке колдонгон инструмент экинчи пациентке колдонулбайт. Алар бардыгы ыргытыла турган одноразовыйлар алар мусорго кетет. Жана темир биздин инструменттерибиз алар сөзсүз стерилизацияга барат. Тазалык боюнча буюрса, тазалык боюнча жакшы беребиз. Жакшы, өтө сонун. Эң негизгиси туугандар тазалык. Тазалык бардык нерсе өзү тазалыктан башталат, билесиздер. Бул жакта эмне экен? Бул жак не обязательно экен. Кийинки бөлмөлөрүбүз буюрса башка ооруларды дагы карай турган бөлмөлөр бар. Бул жакта биринчи стоматология бөлүмдөрүнү бүтүрүп алайлы. Болду. Аягында эң негизгиси туугандар. Кандайсыз эже? Жакшысызбы? Могу жака дагы азыр сиздер менен чогуу киребиз. Бизден алыстабай туруңуздар. Бул жак биздин дагы бир стоматология бөлмөбүз. Бул жакта врачтар азыркы учурда процесс жүрүп жатат. Дагы бир катар көрсөтүп койсоңуздар болот. Жакшы. Маке. Демек бул жерде дагы рентген аппарат бул бөлмөдө дагы бар. Моментально тартып туруп эле ооруну аныктап ишти кыла берет экен. Жакшы. Тууган кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Болуп атабы? Иштеп атасызбы? Кең сиздин акыбыңыз кармап коеюн. Атыңыз ким? Бекболот Мырзакулович. Канча жылдан бери эмгектенесиз? Эмгектенүүбүзгө 3 жыл болуп калды. 3 жыл. Жакшы. Иштеп атабыз, Кудайга шүгүр. Бизде азырынча полностью эле скидка болуп атат. Келип, качественный заманбап инструмент, аппаратуралар менен тишиңиздерди дарылап кеттиңиздер. Жакшы. Идрис байкенин жанагы фишкасы өзүн айтып коюңузчу. Фишкасы 20%. Дагы бир катуудан не дейт? Тиш оорубасын? Катуудан иш оору, катуудан тиш оору, жумшактан ич. Кайра. Катуудан тиш оору, жумшактан ич оору. Жакшы, туугандар. Буюрса Идрис Исаковдун каналынан мен негизи ошонун каналынан биринчи жолу укканмын, көргөнмүн. Мына сиздерге эми мынтип видео жүзүндө жакшылап көргөзүп бергенге аракет кылайын. Негизи эле кандай дарыгерлер иштейт, мындай канчалык деңгээлде заманбап техникалар менен, каражаттар менен иштешет. Так, кеттик анда кийинкиге. Биздин клиникабыз ушул стоматология менен да чектелип калбайт. Биздин клиникабызда гинекология жана терапия бөлүмдөрү бар. Азыр мен сиздерге гинеколог жана УЗИ кабинеттерибиз менен дагы тааныштырам. Бул жак биздин гинекологдун кабинети. Так, бисмиллахиррахманиррахим. Оңгобу, солгобу? Тууруга. Тууруга. Ого, саламатсызбы? Кандайсыз эже? Иштериңиз жакшыбы? Иштеп атасызбы? Канча жылдан бери эмгектенесиз? Отуруп алып сүйлөшөйлүчү эжебиз менен, Өзүңүз тааныштырып коюңчу бир. Мен атым Диля Худояровна. Мен акушер-гинеколог, 10 жыл стажым бар. Демек сиз аял кишилерди сиз тейлейсиз. Ооба. Жакшы. Ийгилик ишиңизге. Иштериңизге ийгилик. Мынакей туугандар, келе бересиздер буюрса. Жеңелерибиз, карындаштарыбыз, эжелерибиз болсо ушул эжебизге кайрылсаңыздар болот. Так, биз кийинки кабинкаларды дагы сиздерге көргөзгөнгө жетишип калайлы. Аскат. Аскат. Учор экенсиң сен, а? Кеттик анда кийинки эң негизги кабинка деп койсок болот, туугандар. Бул жак биздин процедурный бөлмөбүз жана терапия врачтын бөлмөсү. Бул жакта. Саламатсызбы? Кандайсыз? Атыңыз ким эже? Динара. Динара. Ким болуп иштейсиз? Бул жерде медсестра болуп иштейм, процедурный бөлүмүндө. 2 жыл стажым бар. Биз жака клиникага келип, капельница уколдордун бардык түрлөрүн жасалат. Дейлик операциялар болот. Жакшы. Ийгилик. Мына эже. Көрдүңүздөрбү? Бул жерде пациенттер үчүн жымыр месталарыбыз бар. Келип, амбулаторный түрдө леченияга келсеңиздер болот. Жакшы. Ийгилик. Ийгилик эже. Так. Бул жакта врач бар окшойт, а? Биздин терапия врачы. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшыбы? Тынчпсыз? Иштериңиз жакшыбы? Иштеп атасызбы, чарчабай? Кең отуруп алыңчы, мен да отуруп алып, кеңири сүйлөшөйүнчү. Өзүңүздү тааныштырып, бир сыйра кандай кызматтарды көрсөтөсүз? Маалымат берип койсоңуз болот. Катуураак эле, а? Саламатсыздарбы, Москва шаарындагы мекендештер. Менин аты жөнүм
Аматахунов Бабур Бахрамжанович, мен врач, общий терапевт. Бизде негизги оорулар боюнча кардиология, гастроэнтерология, нефрология, урология жана башка түрдөгү оорулар боюнча карайбыз. Келип көрүнүп кетсеңиздер болот. Бизде дагы инструменталдык текшерүүлөр дагы болот. ЭКГ аппараты жүрөк текшергенге, УЗИ аппараттар, бөйрөк, башка дагы боор, өт дегендей. Анан дагы биз азыр бизде полный анализдер текшерүү дагы болот, текшергенге. Анализдин барлык түрү бар. Келип текшерилип, бизде основной амбулатордук түрдө лечение алсаңыздар болот. Каттап келип кетип, эртеменки 9-дан кечки саат 10-га чейин дем алыссыз иштейбиз. Дагы бизде азыр скидка болуп жатат. Ачылганыбызга 2 ай болгонуна байланыштуу, азыркы кырдаалга байланыштуу өзүбүздүн мекендештерге жеңилчилик болсун деп терапия, именно терапевт врачтын воскресенье күнү консультациясы бекер болот, а гинекологиябыз суббота күнү бекер. Калган күндөрү консультациябыз 5 рублга түшүргөнбүз. Дагы бул жакта азыр көрдүңөр окшойт, ошо процедурный кабинетибиз бар. Көрдүк, Ошо. Сиздин канча жылдык стажыңыз бар? Канча жылдан бери? Мен негизи Кыргызстанда Кара Суу районунан болом. Өзүбүздүн райондук больницада 5 жыл иштеп, анан бул жака келип, мына уже келгениме дагы уже почти 1 жыл болуп атат, ошол жакта иштеп атам. Бул биздин 4-нчи клиникабыз. Ошол. Жакшы. Анан эгерде келген оорулуу бул жерден дарылатканга мүмкүнчүлүгү болбосо, оорудун баягы эмеси, статьясы оорураак болсо, башка больницаларга дагы мындай направление берип жаткырганга мүмкүнчүлүгүңүздөр барбы, же бир мындай таанышты ортого салып дегендей? Туура айтып атасыз. Бизде азыр основной амбулатордук түрдө лечение дарылашка байланыштуу. Если оорусу күчтүүрөөк боло турган болсо, биз сөзсүз жолдомо менен өзүнүн адисине жөнөтөбүз. Чтоб жатып дарылангенге шарт болуш үчүн. Жакшы. Кошумча маалыматыңыз барбы дагы? Кошумча маалыматтар эми келиңиздер, текшерилип, көрүнүп, ден соолукту чындап кетиңиздер. Баарыңызга ден соолук. Жакшы. Ийгилик, силерге ийгилик. Баарыңыздар. Так, туугандар. Бар жогун көргөзүп бергенге аракет кылдык, колубуздан келишинче. Эми Аскар, кошумча маалымат барбы сизде? Кошумча маалыматтар азыркы учурда биздин клиникабызда алдыда врачтар дагы айтып өтүштү. Биздин клиникабызда азыркы учурда көптөгөн акциялар жүрүп жатат. Алардын ичинен айтып кетсем, тишти жеңил түрүндө удаление 500 рубльдан, тишти пломбалоо 1,5 рубльдан, жана ошондой эле тиш салуу керамика тиштерди 4,5 рубльдан. Азыркы учурда бизде ушундай акциялар жүрүп жатат. Тишти чистка кылуу, тишти тазалоо, жууп тазалоо бизде 2000 рубльдан. Андыктан урматтуу мекендештер, мына ушундай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай, биздин клиникага кайрылыңыздар. Биздин клиника сиздер үчүн 24 саат дем алышсыз кызмат көрсөтөт. Биздин дарегибиз метро Текстички, Дублинская 17, 3-корпус. Биз сиздердин кызматыңыздарда азыр дайым. Ийгилик. Рахмат. Дайым элдин кызматында, Рахмат. элдин алкышына ээ болуп жүрө бериңиздер. Рахмат. Жакшы. Мына ушундай туугандар, биз сиздерге баарын көргөзүп бергенге аракет кылдык. Колубуздан келишинче, алыбыздын жетишинче туугандар, түшүнүгүбүздүн жетишинче. Экранда адрес боюнча, телефон номер боюнча көрүп турасыздар. Буюрса ден соолугуңуздарга ушул жерден алдын ала кам көрүп кетсеңиздер болот. Сиздерге мен Нурмбек Махаматалиев кызмат кылдым. Кийинки видеого чейин сак саламатта туруңуздар.